Коронавируска каршы Кыргызстан жашыл зона улуттук демилгесинин алкагында интерактивдүү онлайн карта иштей баштады. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, картада өнөктөш уюмдар тууралуу жана COVID-19 каршы вакцина алган адамдарга берилүүчү жеңилдиктер, бонустар жөнүндө маалымат камтылган. Ошону менен катар тигил же бул уюмдун эмдөөдөн өткөн кызматкерлеринин жалпы саны боюнча да маалымат алса болот. Мисалы 4-августка карата Бишкектин тез жардам кызматында иштегендердин 70% вакциналды. Кыргызстанда коронавирус 160 миңден ашуун адамга жугуп, алардын 2,5 миңдейинин өмүрүн алганы расмий статистикада көрсөтүлүүдө. Бирок ооругандарда, каза болгондорда көбүрөөк экени расмий эмес маалыматтарда айтылып келет. 6,5 миллион калкы бар Кыргызстандын элинин 2,5 миллион эмделе турган категорияга кирет. Бүгүнкү күнгө карата бул көрсөткүч 600 миңден ашты. Өкмөт оорудан сактануунун жалгыз жолу эмдөө экенин белгилеп, вакцина алгандарга бекер интернет жана башка жеңилдиктерди сунуштоодо.